Кээ бирлерге азыр ишим оңолбой атат да. Шүгүр. Оңолбой атканы шүгүр айт. Оңолуп кетсе эмне болуп кетет элең, Кудай сакта. Кудай берип койгон болсо, албетте сен күнөө кылып, албетте зына кылып ошо байлыгыңды, албетте садака зекет бербей күнөөкөр болот элең да, туурабы? Көрсөң? Кудайга шүгүр айт, ушун жетпей атканда анча-мынча бир нерсени кыпчып анан түртүп анан эгер Кудай тааса бала бербей атканда шүгүр айт да. Эгер берип кое турган болсо, албетте туура эмес тарбия кылса, эртең башың келип бала болуп калмактыр балким. Карасаң? Шүгүр айтыш керек. Бүгүн ооруп калганга шүгүр айтыш керек. Анткени ооруп калганда Кудайды таптың да, туурабы? Намаз окудуң, кой Кудай деп келип калдың, туурабы? Бирөө мисалы аялың кетип калганда да шүгүр, күйөөң иштеп кеткенде шүгүр айтыш керек да. Ошондо Кудайды эстедиң да, туурабы? Кудай бар, билем, Аллага койдум деп айттыңар да, туурабы? Кандай нерсе, субханалла. Таптың да зато, туурабы? Демек, кээ бир убакыттарда адамдын башына келген жаманчылык бул хайыр экен да. Бул хайыр, жакшылык экен. А кээ бирде ушу дайыма келип турган жакшылык адамдын башына келген бала болот экен. Мына ошондо билинет да, сенде иман бар, иман жок болсо, келген жакшылыкты да көтөрө албай калышы мүмкүн, иман жок болсо. Келген жаманчылык көтөрө албай калат. Сен иман бар үчүн көтөрөсүң. Жадасыздарбы? Аллага таянуу, Аллага тобокел кылуу, андан үмүт кылуу, андан сурануу, ага жалынуу, ага ибадат кылуу деген кандай сонун бир мындай бир кайф бар да.